Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева сот системасы менен жергиликтүү бийлик органдарынын тыгыз иштөөсүн белгилеп, Чүй облустук сотунда жумушчу жолугушуу өткөрдү. Иш-чарага өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү баштаган райондордун администрация башчылары, прокуратура, ички иштер органдарынын өкүлдөрү жана Чүй облустук сотунун райондук соттордун төрагалары катышты. Жогорку соттун төрайымы бийликтин 3 бутагы болгон мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлиги биргеликте иш алып барса, мамлекеттин өнүгүүсүндө дагы бир топ жылыштар болот деген пикирин айтты. Эл судьяларды өңүнөн билиш керек. Алардын кесипкөйлүгүнө баа бериш керек. Гүлбара Калиева кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн эл агартуу боюнча иш-чараларга өзгөчө көңүл бурууну сунуштады. Жарандардын укуктук билимин жогорулатуу, мыйзам бузууларды азайта турганын айтты. Ошондой эле үй-бүлөдөгү зордук зомбулук, балдардын укуктарын коргоо жаатында түшүндүрүү иштерин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте ишке ашыруу керектигин баса белгиледи. Сиздер элдерге лекция менен чыккыла. Элдерге мыйзам түшүндүргүлө. Губернатор, аким, мэрлер кайсы жака барса чогуу баргыла. Төрагалар болобу, соттордон, судьялардан кош бересиңерби? Анан ошол жактан кайсы суроолор бар болсо, ошого жооп бергендей, мыйзамды түшүндүрүп берүүчүдөй болгула. Судьялар элдерден кабинеттен эле чыкпай иштеген токтотсун. Бул деген мурунку заман, мурунку дегендей. Төрайым колундогу кызал агачуу, акыркы мезгилде көп болуп жаткан жаштардын арасындагы ажырашуу сыяктуу көйгөйлөргө дагы токтолуп өттү. Кызал агачуу биринчи кезекте мыйзамды билбегендиктен келип чыкканын айтып, мектепте балдарга бул боюнча ачык сааттарды өтүү зарылчылыгын белгиледи. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү дагы бул демилгени колдоп, мектептерде укук сабактарын киргизүү сунушталып жатканын айтты. Ушул кеңешмеде кандай бир алдын алуу иштерин жүргүзөбүз, ушу кылмыштуулукту азайтканга багытталган бир кандай иштерди жүргүзөбүз. Анан ушу биздин экономикага, мамлекеттин өнүгүүсүнө кандай бир салым кошо турган бир иш-аракеттер боюнча бир өзүнүн оюн дагы айтып берди. Мына жогорку соттун төрайымы. Менин оюмча бул бүгүнкү кеңешме бул абдан бир жакшы, бир ынтымактуу бир иш алып барганга жакшы бир иш болгон турат. Кудай буйруса, ушу белгиленген койгон максаттарыбызды биргеликте аткарсак, бир топ мамлекеттин өнүгүүсүнө чоң салым кошот деп ишенем. Чүй облусунда мындай форматтагы жолугушуу биринчи ирет уюштурулуп жатат. Жергиликтүү бийлик органдары сот тутуму менен тыгыз иштешүү боюнча жогорку соттун төрайымынын демилгесин колдошуп, бул бир топ жакшы натыйжа алып келерин белгилешти. Сиз жана башында сөзүңүздө айтып кеттиңиз, түштүктө иштеп келип, ошол жакта ушуну жолугушуу акимдер менен кандай тыгыз соттор менен мамиле болбогондорун албетте андай бар, азыр деле бар болуш керек. Ошон үчүн сиз ошо орчундуу маселе бар деп бүгүн бизди чогултуп аткансыз. Мен абдан ыраазымын. Анан сиз жанагы эле соттун эмесин карабай, биздин да жумушту азыр көтөрүп кеттиңиз. Кандай иштеш керек эл менен, элге кандай мамиле кылыш керек. Мындай иш-чара мен айтар элем, мына биринчи жолу болуп атат. Негизги максаты ушул сот органдары менен жергиликтүү бийликтин органдарынын ортосундагы мамилени чыңдоо болуп атат. Негизинен туура бул жерде бир топ маселе көтөрүлдү. Баарыбыз бир мамлекет үчүн кызмат кылып атабыз. Ошон үчүн бир багытта ушул сот органдары менен жергиликтүү бийлик дагы бир багытта иш алып барышыбыз керек. Мына жогоруда көтөрүлгөн, эгерде мындай жолугушуулар бат болуп турса, бир топ маселелер чечилет го деген мен ойдомун. Ошол эле бүгүн айтылган жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту азайтуу боюнча, ошол эле бүгүнкү биздин коомдогу жер маселеси боюнча дагы маселелер чечилет го деген ойдомун да. Жолугушууда жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында сот системасында жүргүзүлүп жаткан олуттуу реформалар, санариптештирүү иштерине дагы токтолуп кетти. Элдин сотторго болгон ишенимин жогорулатуу үчүн судьяларды жергиликтүү бийлик органдары менен чогуу эл кыдырып, жеринде маселелерди чечүүгө көмөктөшүүгө чакырды. Жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте иш алып баруу демилгесин жолугушуунун катышуучулары колдошуп, мындай кездешүүлөрдү байма-бай өткөрүп туруу чечилди.